кымыз маселеси. Эми Кыргызстанда ушул нерсени бүгүн илим технология баарын чечкенге болот. Ушул боюнча дагы бир конкреттүү иш алып барылыш керек деп ойлойм да. Буга негизи бул абдан чоң маселе. Мен жана да айтып кеттим. Эгерде анда пиво ичкендер пивонун градусуна караганда кымыз менен бозоонун градусу жогору болуп кетип атпайбы? Чындачы? Бачы? Бул жагын абдан карашыбыз керек. Муну шашпай эле. Ушул жерден белгилеп кетели да, мисалы кымыз ичкенде бул кандан чыкпайт экен. Жок, аны мен специалист эмесмин, багычы. Көп практикада болгон да ушул нерсе, анан ушул нерселерди эске алынып коюш керек да. Хорошо, кийинки муну мыйзам боюнча кетели. Азыр бозоону ичкенде же кымызды ичип алса, промилле чыгат да сразу. Как будто мас болгондой ушундай чыгат, туурабы? Экспертизадан. Бул жерде дагы экспертизадан көрсөтүлөт, потому что ал жерде дагы кандайдыр эмелери бар. Вот ошон үчүн промилле боюнча дагы көрсөтпөйлүбү? Эми ал боюнча биз карап чыгалы. Давайте карап чыгайлы. Чоң проблема да. Бозоону бирок бозоо дагы кээде алкоголдордун да күчтүү болуп кеткен учурлар бар. Аны дагы карап ойлонуш керек. Урматтуу баянамачылар, кыскараак жооп бергенге аракет кылсаңыздар. Сиз айтсаңыз, азыр биздин коллегалар дагы айтылып кетти, мына ушул кымыз маселеси боюнча айтып атышат, бул эми анализден чыкпайт экен деп. Бүгүнкү күнгө чейинки практикада кандай болуп атат ошол сиздерде? Бул эми медиктердин заключенияларынын негизинде ошол боюнча кыскача маалымат берип койсоңуз? Азыркы күндө деле туура айтасыз, бул медициналык наркологический центрден өткөргөндө бизде уруксат берүүчү бир промиль жок, мынча промиль уруксат. Барып үйлөгөндө рапорто менен деп коет, үйлөп ошол менен эгер эмне ичкенин аныкталбайбыз, ичти деп жана ичпеди деп эле аныкталабыз, болду. Ал эмне ичти, кымыз ичти же пиво ичти, арак ичти деген бизде тест жок. Именно ичти ичпеди деген эле бөлүнөт, болду. Ошону сиздер эми мына дүйнөлүк практиканы алып бир сунуш бердиңиздерби жогорку жетекчиликтерге? Кандай практиканы колдонсок болот? Эми өнүккөн өлкөлөрдөн же болбосо бир коңшу өлкөлөрдө кандай ушул? Азыр бул көйгөй болуп атат. Азыр Ички иштер министрлигинин жетекчилиги тарабынан дагы бул медициналык дагы кемчиликтер болуп атат. Азыр ошону карап сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Жер жерде даже наркологический центрлер жок болуп атат, врачтар, специалисттер жок болуп атат. Ошого байланыштуу бул көйгөй жаралып атат аныктаганга. Азыркы учурда Ички иштер министрлиги жетекчилиги эметсе, буну нукка чүргөнгө карап чыгабыз. Алишер Абдуллович, бул боюнча бүгүнкү күндө биз даяр эмеспиз. Бул абдан алкоголдук эмени биз аныктачу, бул бүгүнкү күндө бизде эч кандай даярдыктар жок. Бул вопросу көтөрүү азыркы күндө эрте. Туура айтасыз, ушул жерде болгон нерсени ачык айткан туура болот. Бул актуалдуу маселе. Ошондуктан ушул негизде дагы бир иш жүргүзсөк жакшы болот. Чоң рахмат, анда биз тиешелүү сунуштарды экинчи окууга берели. Рахмат. Рахмат. Октябрь жолдошу, саламатсызбы? Мыйзам долбоору жакшы, колдойбуз. Мас абалындагы айдоочуларга албетте катуу чаралар колдонулушу керек. Анан баягы правасыны алып койгон убакта дагы айдап жүргөн учурлар болуп калат. Ошону менен кантип күрөшөйүн деп атасыздар? Мына ушул мыйзамда биз ушун конкретно ушул мынакей ошонун тартибин киргизип атабыз да, бул жердечи. Мисалы биз бул жерде ушул жанакы мас айдагандарды же болбосо эметкендердин правасын алган укугубуз жок бүгүнкү күндө. Ал жердечи укугубуз жок. Биз ошону ушул жерде мынакей милдеттүү түрдө ички иштер органдары ошол кармалганда правасын биз алып коюуну киргизип атабыз. Биз алып туруп сотко материал жетип, сот токтомун чыгарганда биз ошол соттун токтому менен ошол правасын унаага жиберебиз. Уна болсо ошо хранитель болот да, сактоочу болот. Булар болсо жанагы түндүккө киргизип туруп, ушул эменин баардыгын эметет, ажыратуу мөөнөтү канчага дейт экен. Анан ошону биздин кызматкерлер ушул жанакы билесиздер да, атайын эмеде жана түндүккө кирип эмет туруп азыркы күндө правасын алынбайт. Мисалы сотто бир айдын ичинде каралат, правасын өзүндө болгон үчүн кайра ошо мас киши эртеси эле айдап жүрөт. Соттун чечими болчак, биз ал убакта праваны алып коюп туруп убактылуу
соттун чечими чыкканга дейин беребиз да. Правасын болсо алып коебуз. Кийин жанакы сроку бүткөндөн кийин унаадан келип алып кетишет. Ушунун баары тартиби жок болгондуктан жана сиз айткандай болуп атат да. Бүгүн мас болду, правасы өзүндө, кайрылы кармаса, кайрылы багы эме да. Ошон үчүн ошо тартипке келтирип атабыз да. Эменин баардыгын. Жакшы. Кийинки сөз суроо берүүчү Нурстанбек уулу Советбекте. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Биякта, деп жалгыш. Көрдүм. Бир жылда пландык рейдтер азыр ушул күндө канча жолу уюштуруп атасыздар? Эми бизде Мына мас айдоочуларга болгончу, мас. Бизде бул жумуш күнүмдүк режимде иштелет. Күнүмдүк. Мында атайын өзгөчө мындай мастар үчүн отдельно же тиңдей деген жок. Біз күнүмдүк ГАИ кызматкерлери бул күнүмдүк жол Убактын токтотуп койбойсуңарбы? Жол кесепети боюнча эч кандай мындай атайын деген жок. Биз жанакы чоң иш мерчемдерде гана иш мерчемдерди түшүрөбүз. А так бул күнүмдүк кызматкерлердин жумушу деп эсептелет. А так мындай планы рейдтик мероприятиялар бизде министрликтен башкармалыктан иштер жүргүзүп турат. Мисалы былтыркы жылы 72 иш рейдтик иш мерчемдер жүргүзгөнбүз да. Негизи мас айдоочуларга өтө катуу чараны колдонуш керек. Бирөөнүн чырактай айдай балдарын дебелеп депсеп тосма арыз менен жанагындай акча менен мас жанагындай соо мезгилинде кырсык жана чуркап чыга калган дегенди өзүнчө карап атасыздарбы аны? Бардыгы тең каралат. Атайын жол кыймыл боюнча мыйзамдарда бүт баары көрсөтүлгөн. Ошонун негизинде баары тең каралат. Ошону жакшы көзөмөлдөш керек. Бул мыйзам өтө жакшы мыйзам. Буга чейин мындай мыйзамдар келгенби келген эмес экенин билбейбиз. Бирок мынаны өтө тактап бардык ушу ичкен айдоочуларга тийиштүү болуш керек. Ичкенден кийин пьяный такси бар да. 500 сом акчасы менен жетип алат. Ошо канчалык мыйзам каттуу күчтүү болсо, штраф менен деген менен акчасы көптөр, бизнесмендер жанагындай жоопкерсиз адамдар ичип айдай берет, ал жетип алам үйүмө деп. Ошондуктан жанагы карма баргандан кийин, мына ГАИ кызматкерлеринин бар да биякта. Өкүлү бар жерде. Бар. Карма баргандан кийин жанагыдай ГАИлерге баш бербей, тебинип, сөгүнүп, кыйкырып, өзү билгенин кылып аткандарга кандай чара колдонуп атасыздар? Ошолорго жесткирээк кылбайсыңарбы? ГАИни деле токотпой ушундай кыла берсе анан баары ичип алып, сөгүп, өзүнүн билгенин жасай берет да. Укук бузуу кодексине каралган эменин ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин талаптарына баш ийбөө деп. Анын негизинде 5500 сом айып пул же болбосо камакка алуу каралган сот тарабынан чечилим алат. Аны 5500 сом оңойлу да, ушу ичип жүрүп. Аны камап туруп эле коомдук жумуш ишке тартыш керек бир ай. Илгеркидей алардын машинасы стакка койду, өздөрү солук туруш жайга апарып жабып коюш керек. Ал ошол мезгилде машинасын алдырып ичип барып үйүндө балдарын, аялдарын сабап, ошондой дагы андан дагы кылмыштар көбөйүп кетсе гана болот. Ушуга да бир киргизип койбойсуздарбы күчтүүрөөк? Бул боюнча жакында комитетте биздин урматтуу депутаттар мыйзамдар иштеп атат, чогуу иштер жүргүзүп атабыз. Бул боюнча жакында долбоорлорду алып келебиз. Ушу камерага көп ишенип отура бербей, живой рейдтерди көбүрөөк кылыш керек да. Каттуу мыйзам иштеп, живой рейд десе, анан живой рейдке чыкканча масты карабайлы бейбечараны тосуп алган 500 сом бер, 1000 сом бер деп иштесе анда болбой калат. Андагы жоопкерчиликти карашыңыздар керек. Туура айтасыз. Бүгүнкү күндө биз ички иштер министрлигинин ушул жол коопсуздугун камсыздаган кызматкерлердин бардыгы тең трассада турат. Бардыгы тең боди камера камсыздап, биз мониторинг центрде атайын ушул жерде кызматкерлерди бөлүп, ушул кызматкерлердин жумушка чыгып, жумушу бүткөнгө дейинки эмесин баардыгын көзөмөлдөө көзүбүз менен көрүп турабыз. Сүйлөгөн сөзүнөн бери көрүп турабыз. Бүт ушунун баардыгын тең көзөмөлгө алып, бүгүнкү күндө ошол иштер жүргүзүп атабыз.
колдон келишинче мастарга аяусуз эле күрөш кыла бериш керек. Ал мас адам барып дебелеп өлтүрүп эшок качып кетип атат. Боло берет экен деген ойго келбеш керек да. Мас болгондон кийин уже ойлонуш керек. Бул мыйзам долбоорун мен карап чыктым. Мыйзам долбоорунда ушул мас абалында бузууларды жасагандыгы үчүн жазалардын даражасын кайра карап чыгуу, эркиндигинен ажыратуунун узак мөөнөттөрүн белгилөө, мас абалында оор кесепеттерге алып келген жол кыймыл эрежелерин бузгандыгы үчүн соттолгон адамдарга пробацияны колдонуу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгаруу сунушталыптыр. Бул биз эми түрүн колдондук да жазанын, туурабы? Штрафты да колдондук. Мына менен президенттин күбөлүк боюнча саясаты абдан туура да. Абдан күбөлүк алууну татаалдаштырды. Мунун дагы жыйынтыктары чыгат. Буюрса баягы жол кырсыгынын азайышына алып келет деп мен да ишенемин. Бул абдан туура. Бирок экинчиден, мына азыр мас абалында кармалса, айдоочулук укуктан 1 жылга ажыратып, бул аракеттеги мыйзамда. Биз сунуштап аткан мыйзамда эгерде айдоочу мас абалында болсо, биз 2 жылга дейри көтөрүбүз. Азыр эми мунугу долбоордо 2 эсеге өсүп атат да, 2 жылга. 2 жылга сунуштап атат. 2 жылга сунуштап атат. А эгерде кайталап ошо 2 жыл бүткөндөн кийин кайра эле мас болуп айдаса, биз анда 2 жылдык мөөнөтү бүткөндөн кийин кайра эле мас болуп айдаса, анда биз 4 жылга дейри кайра рецидив деп коет го, дагы күчөтүлгөн 4 жылга дейри укугун ажыраталы деп атабыз да. Бул абдан күчөтүлүп атат да, бирок ошол натыйжа береби деген маселе турат да. Мына 22-жылы жол кырсыгынан 690 адам каза болуптур. 23 эми адам өмүрү баарынан кымбат да. 23 783 жөн эле бир согуштагыдай да. 24-жылы 0,8%га төмөндөдү депсиңер. Эми бул эми көрсөткүч өтө мындай жогорку көрсөткүч эмес да. Адам өлүмү бул баары бир кандай болгон учурда да жогору бойдон калып келет да. Туурабы? Жогору бойдон калып келет. Мына 19-жылы Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун экономикалык комиссиянын изилдөөсү боюнча миллион калкка эсептегенде адам өлүмү боюнча 53 өлкөнүн ичинен 3-орунда экенбиз. Грузия, Казакстандан кийин эле 3-орунда. Азыр канчанчы орундабыз? Ошол эле статистикадабыз, ошондой эле. Мисалы былтыр мисалы 743 адам ошол эле болот экен. Эмесе быйыл мынакей даже 156 өспөт, 900гө мисалчы. Биз ошол эме дебиз, динамикадабыз. Анда мына эми биз түрүн жазанын штрафында мындай көбөсүн тиги ажыратып койдук, айдоону тиги жазанын түрүн колдонуп атабыз да. Эми bundan başka bu жыйынтык бербесе, андан башка бир мындай стратегияңар жокпу? Жок, биз Камил Абдыразаков, сиз эми жакшы билесиз да. Сиз да мынакей баягы сиз менен ушул маселени өткөн сазыртада мына кеңири талкуулап ушул сунуштардын баары, ушул көйгөйдүн баары сиздер да канча айтып келдиңиздер, туурабы? Жыйынтык бербей атат да, мен ошого айтам. Дагы кандай идеология кылсак натыйжа берет деген нерсени айтып атам да. Эми биз профилактикалык иштерди максимум жогорку деңгээлде жүргүзүп атабыз. Ушул мына өзүңүз көрүп атасыз, айылга дейри барып, мектеп, садик, вуздардан, айылдагы аксакалдардан бери чогулуп мынакей ушул иштерди жүргүзүп атабыз. Өзүңүз күбөсүз катышып берип атасыз, туурабы? Ооба, мен дагы мындай чын ниетимен айтып атам да, биз баягы өлүмдү азайталы, кырсыкты азайталы, адам өлүмүн азайталы деп коопсуз шаарды киргиздик. Анын дагы мындай жыйынтыктары бар деп отчетту берип эле аттыңар да. Анан эми мынагу трассадагы инфраструктураларды жакшыртуу боюнча да 5 жылдын ичинде бир реалдуу иштер болду. Кандай иштер болду? Камил Абдыразаков, биз азыр коопсуз шаарды компетентный коопсуз өлкө долбоорун өтпөдүкпү? Мисалы биздин президентибиз тапшырмасы боюнча ички иштер министрлиги биз ошону колдоо, биз содержатель болуп, мына азыр ошонун үстүндө иштер жүргүзүп атабыз. Мына былтыркы эле Бишкек менен Көл эмесинде биз жанакы атайын автоураган аппараттын системасын орноттук. Мисалы былтыркы жайында именно ушул Бишкек Торгарт направлениясында адам өлүмүнө алып келген эмелер, кесепеттер жок эсе болду да. Бир аз болду аркы жылдарга каратачы. Биз ушундай коопсуз өлкө эмесинде ушул биздин бүт ушул жолдорго биз азыр ушул бюджеттин баардыгы чечилген, каралган. Азыр биз ушу мынакей көл тарапты бүтүрүп, андан кийин ушу бүт республиканын жолдор быйылкы жыл коюп чыгабыз. Ар бир 10 километр сайын
биз ушундай камераларды, программаларды коюп чыгабыз. Анын ортосунда 5 километр, 10 километр, 5 километр эмесинде жанакында 3 буттуу пережный апкаларды коюп Албетте, чыгабыз. бул туристтер үчүн да жакшы, өзүбүздүн жарандар үчүн да жакшы. Бирок мен айтайын деген, мен мына жаңы жылда өзүм машинаны айдап, мына Төө ашуу Таласка барып келип аткандар да көрүп атат. Ушунчалык түн ичинде обгонго чыгышат экен машиналар. Жанагы баягы крутой поворотторду эске албастан туруп айдоочулар чоң жана жүк ташыган чоң габариттеги машинелер баягы тиги обгонго чыкпай турган жерлерден чыгып аварияга өздөрү учурап атат да. Бир канчасына күбө болдум. Ошолорду бир тескеген бир кыймылды көрбөдүм. Бир анан шарт жок. Төө ашууда шарт. Камиль Абдырзаковна, биз азыр мына коомчулук жаранга кайрылабыз. Ар бир ушундай кесепеттерди бизге маалымат берсе, биз ошолорду кармап турабыз. Өткөндө суу самырдан келатканда, билесиз, бир жанагы топливо ташыганды, экинчи топливо ташыган обгонго бараткан өзүбүз көрдүбүз. Биз ошону кармап туруп, штрафын салып, даже элдин алдында баягы өзүнүн кемчилигин мойнуна алдыртып, мынакей чараларды колдонуп атабыз. Биз не только ГАИ турган эмес, биздин жарандарыбыз ушундай маалыматтар берсе, бардыгына чара колдонуп атабыз. Биз эми ошундагы кийин бир эмесин азыр ушунун үстүндө иштеп атабыз. Ушу жарандарды дагы баягы кызыктыруу бир маселелер көтөрөлү деп атабыз да. Бага жердечи. Да. Керек. Рахмат.